Саламатсыңарбы дагы бир жолу. Келиңиздер, бүгүн энергия жөнүндө сүйлөшөбүз. Аябай кызыктуу тема, энергия деген. Энергияны каяктан алабыз, кантип сарптайбыз, каяктан жоготобуз, эмне үчүн бизге энергия керек жана башка темалар. Келиңиздер, баштайлы. Таанышып чыктык. Откуда взять энергию? Көп адамдар мынтип сурайт да. Энергияны кайсыл жактан алсам болот? Энергиям аз болуп атат, чарчап атам, жетишпей атам деп айтышат. Бирок чынында ар бир адамда энергия бар. Ал уже төрөлдү, уже анын энергиясы бар да. Ар бир эле адамда энергия бар. Анан ийгиликке жетем деген адамдын деле же башка адамдын деле ичинде энергиясы бар болгону ошол энергияны кайсыл жака сарптайт жана анын энергиясы кайсыл жака короп кетет, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин ичибизде адам болгон үчүн энергиябыз уже бар. Кантип ушул энергиябызды сактап калабыз деп туура суроо беришибиз керек да өзүбүз үчүнчү. Келиңиздер, бүгүн энергияны мындай ар тараптан карайбыз. Энергия негизи эмнеге көз каранды? От чего зависит наш уровень энергии? Бул жерде бир жөн гана бир жооп болбойт. Бул жерде бир нече жооп болот. Келгиле, уйкудан баштайлы. Уйкудан. Эгерде биздин уйкубуз жетишсиз болсо, энергиябыз аз болот. Муну баарыбыз билебиз. Эгерде уйкубуз жакшы, азыраак уктап калган болсок, ал күнү энергичный болбойбуз. Ал эми туура укташтын дагы өзүнүн сырлары бар. Мисалы үчүн эрте жатыш керек. Жана мисалы үчүн биз көп иштеп же кыйналып калган болсок, түндө биз уктап атканда бизде микрофонду өчүрүп коюңуздар, Сураныч. Шоксана айым. Микрофонду өчүрүп коюңуз, бизге тоскоол болбосун. Биз уктап жатканда, уктап атканда гормон мелатонин деген бөлүнүп чыгат. Анан ал гормон биздин нервный системабызды жана иммунитетибизди түндө оңдоп чыгат. Ошондуктан биздин ошол түнкү уйкубуз биз үчүн аябай маанилүү. Эртеңки күндө канчалык энергичный жүрөбүз, ушул түндөн көз каранды да. Ошондуктан эрте жатышыбыз керек. Жана ошол мелатонин гормону туура бөлүнүп чыгыш үчүн түндө караңгыда укташыбыз керек. Ким светти өчүрбөй жатат? Ушул туура эмес да негизи. Себеби дегенде, светти өчүрбөй жатсак, мелатонин гормону аз бөлүнүп чыгат. Ошондуктан комнатаны, бөлмөңүздөрдү толук караңгы кылып, светтерди өчүрүп, фонариктерди, светильниктерди өчүрүп, болушунча балдарыңыздарды дагы ошондойго үйрөтүп көндүрсөңүздөр туура болот. Биз ойлойбуз да, коркот, анан ойгонуп калса чочуп калат деп. Эгерде чогуу жатсаңар, эми коркпой турган болсо, толук караңгы кылып эметсеңиздер, мелатонин гормон жакшы бөлүнүп чыгат. Жана дагы режим сна деп коет. Бир убакта ойгонуп, бир убакта жатсаңыздар, ошондо дагы мелатонин гормону аябай жакшы бизге керектүү деңгээлде бөлүнүп чыгат. Мелатонин гормону туура бөлүнүп чыкканда биздин, мисалы үчүн, күндүзү болгон проблемаларыбызды же мындай бир жерден кычалат болгон болсок, стресс болгон болсок же балким ооруп калган болсок, мелатонин түндө ошонун баарын түздөп, оңдоп чыгат да биздин организмди. Кадимкидей эле, мисалы үчүн, бир нерсе бузулуп калганда оңдойбуз го, ошондой эле мелатонин биздин организмибизди оңдоп чыгат да. Ошондуктан уйку бул абдан маанилүү фактор. Кийинкиси бул питание, туура тамактануу. Мен негизи нутрициолог эмесмин, ошондуктан бул факторго көп токтолбоймун. Бул жерде эми эмнени түшүнүш керек? Дефицит витаминов, минералов болуп калат бизде кээде. Там железо жетпей калышы мүмкүн, гемоглобин ысылдый болушу мүмкүн, ферритин же витамин D, омега-3 ушуларды толукташыбыз керек. Ошондо дагы биздин энергиябыз жогору болот. Негизи энергиябызды көтөргөндө биз жөн эле бир эле факторду карабай, толук бардык факторлорду комплексно карасак, ошондо энергиябыздын деңгээлин жогору кыла алабыз. Андан кийинкиси движение, бул кыймыл аракет. Кимде сидячий жумуш, ким отуруп эле иштейт, ким кыймылдабайт. Ошо биз кыймылдаганда биздин ден соолугубуз дагы чың болот, энергиябыз дагы жогору болот. Биз энергияны алыш үчүн энергияны сарпташыбыз керек да. Эгерде мен весь день эч жерде кыймылдабай эле жата берсем,
денем ан сайын ооруп чарчап, анан энергиям төмөн болот. Канчалык мен энергияны аз сарптасам, ошончолук эртеси күнү энергиям дагы азайып кете берет. Өзүңүздөр балким билесиздер, мисалы үчүн үйдө отурган адам жалакай болуп калат, көчөгө чыкпай отура берсе, апатия, депрессия да башталып кетет. А эгерде кыймылдап, дайыма чуркап жүгүрүп спорт менен машыкса, алектенсе, андай адамдын энергиясы дайыма жогору болот. Ошондуктан кыймыл аракетибизди дагы биз көбүрөөк маани беришибиз керек ушуга. Здоровье дейт, албетте сөзсүз, эгерде биз ооруп калсак энергиябыз түшүп кетет. Ошондуктан ден соолугубузду дагы карайбыз. Ал эми мен бүгүн сиздерге психологиялык жагын дагы көбүрөөк басым кылып айта кетемин. Бул эмоция, стресс, психозащита, отношения, личные границы, смыслы, цели, ушунун баарын азыр биз тереңирээк талдайбыз. Келиңиздер. Энергия и незавершенные процессы дейт. Бизде незавершенные процессы бул эмне? Бул аягына баштап, анан аягына чыкпай калган бир кандайдыр бир процесстер. Мисалы үчүн, сиз бир жумушту баштадыңыз, анан аягына чыкпай койдуңуз. Мисалы үчүн ремонтту кээде баштайбыз дагы, анан ремонт бүткөнгө чейин ошону ойлоно беребиз, кыжалат боло беребиз. Ушул ремонт качан бүтөт, же көчүп атасыздар, же дагы бир нерсе бир ошол бүтө элек процесс мээде ар дайым ресурсту жейт, энергияны жейт. Ошондуктан кандайдыр бир сиздерде аягына чыга элек жумуштар болсо, же балким бир нерсени баштап коюп аягына чыкпай койгон болсоңор, ошол жумуштарды азайтсаңыздар, энергияңыз көбөйөт, кадимкидей. Мисалы үчүн мен бир нерсени баштадым, уборканы баштап койдум да, бир комнатаны, бир шкафты чала жыйнап коюп туруп, анан жүрө берсем 3-4 күн менин мээм ошону ойлоно берет, ошол бүтпөй калды деп. Анан мисалы үчүн компьютерде дагы бир программаларды ачып туруп анан жаппай коебуз го. Анан загрузка болуп, мындай компьютер тормоз болуп калат. Ошондой эле биздин мээбиз дагы канчалык көп мындай аягына чыкпаган жумуштарды ыргытып койсок мээбизге, ошончолук энергия сарптала берет да. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Биз ушул аягына чыга элек жумуштардын баарын аякка чыгарып, же болбосо паузага коюшубуз керек. Ал үчүн биз дептерге ар кимиңер өзүңөрдүкүн жазасыздар. Кандай жумушту аягына чыга элексиз? Балким көптөн бери ушул паспортту жаңылап коюш керек, срогу бүтүп калды, тигинкине барып коюш керек, тиги эме үйгө пульт алып коюш керек, телевизор оңдоло элек деген хвостторду, хвост деп коебуз, бир кагазга тизме кылып жазып чыгабыз. 30 чакты хвост чыгышы мүмкүн, 50, 100 кээ бирлердики. Ана кылам, мына кылам деп коюп, даже жада калса, мисалы үчүн достор менен жолугам деп канча сөз беребиз дагы, анан ошолорду дагы аягына чыгарбайбыз. Бизде анан ошондой кимдин хвосттору көп болсо, ошонун энергиясы ошол хвостторго кете берет да. Ал жумушу же бүтпөйт, же аяктабайт, же биротоло же сөз бербей койбойт ал адамчы, ошентип жүрө берет, энергиясы ошол жака агып кете берет. А эгерде ошол хвостторду толук жаап, галочка коюп кетсеңиздер, ошол энергия сизге өзүңүздөргө кайтат. Анан уже өзүңүздүн жумушуңузга же башка проекттерлериңизге жумшасаңыздар болот. Ошондуктан дагы бул жерге эмнелер кирет? Незавершенные процессы. Бул жумуштар гана эмес, дагы эмнелер? Недосказанные слова. Бир нерсени мисалы үчүн айткыңар келип жүрөт көптөн бери, ошону айтпай жүрөсүңөр. Балким бирөөгө таарынгансыңар, балким бир нерсени ушуну айтсам туура болот эле дейсиздер дагы, анан таарынтып албайын же мүтпөй эле коеюн деп унчукпай жүрө берсеңиздер дагы, бул дагы незавершенный процесске кирет. Мен аны кантип айтат элем, балким көптөн бери жолдошуңуз бир нерсе кылат, анан ал сизге жакпайт, а сиз аны айтпай жүрөсүз. Ошондуктан айтылбаган сөздөрдү дагы айтуу керек. Эгерде мисалы үчүн сиз айта турган адам каза болуп калган болсо, ага кат жазсаңыз болот. Бул мунун мааниси ошол адамга бул сөздү жеткирүү эмес. Ошол сөздү ичиңизден чыгарып туруп, мээде ошол вкладканы жаап коюу да. Мисалы үчүн бирөөгө таарынып калдыңыз же көп адамдардын таарынычтары аябай көп болот го. Ошол таарынычтарын дагы письмо прощения деген техника бар. Кат жазасыздар да, 40 күндүн ичинде күндө кечинде бир маалда отуруп алып кат жазасыздар.
баланча түгүнчө мен сага ушундай себептен таарынып калдым, ушундай айтылбаган сөздөрүм бар. Мисалы үчүн эгерде сиз ал менен сүйлөшпөй калган болсоңуз же ал менен ага айткыңыз бетине айткыңыз келбесе, ошол кагаз бетине чыгарып жазып койсоңуз болот. Андан кийин эмне кылабыз? Жазып бүткөндөн кийин ал кагазды өрттөп салыш керек. Ошондо өрттөгөндө дагы энергия сизге кадимкидей кайтат. Өрттөп атканда мээ тазаланат. Болду, бул бүттү, муну чыгарып салдым деп туруп, энергияңыз дагы сизге кайтат. Мен азыр бүгүн сиздерге энергияны кайтаруучу көп тапшырма, фишка, техникаларды берем. Ушуларды колдонсоңуздар, энергияңыз жогорулайт кадимкидей. Мен анан кийинчерээк өзүмдүн да мисалымды айтып келемин. Мен да мурун энергиям аябай аз болчу. Жок, аз болчу эмес, көп болчу, бирок ушинтип сарпталып кете берчү да, агып кете берчү. Азыркы күндө менин энергиям көбүрөөк да. Нерешенные конфликты, бир нерсени мисалы үчүн бир жака барабыз же кылабыз деп эметебиз, зависшие решения. Анан посмотрим деп коет го. Посмотрим, бир күнү барабыз деп, мисалы үчүн пикникке барабыз дейбиз, досторубуз менен же дагы бир жактарга конокко барабыз, анан шерине кылабыз, черный касса кылабыз деп толтура сөздөрдү айтып коебуз дагы, анан кийин аны кылбайбыз да. Ошондо эмне кылса болот? Же ошону кылабыз, же ошону кылбайм деп айтабыз. Ошондо да жеңилдеп каласыздар да. Мисалы үчүн подружка бир досуңуз менен көптөн бери жолугуп албай жүрөсүздөр да. Анан ал башка шаарга кетип калды же мисалы үчүн ушул эле шаарда жүрөт, бирок ал иштеп атат, сиз төрөдүңүз, жолугуп албай атасыздар. Жазып койсоңуздар болот да. Кандайсың? Азыркы учурда ошо жолугабыз деп экөөбүз сүйлөштүк элек, бирок менин убактым такыр жок болуп атат. Ошондуктан келип азыркы ушуну токтотобуз, жаап коебуз, анан кийин жолугарда балким башкача сүйлөшөбүз. Ошондо ошол убакытка жакын ошондо сүйлөшөбүз деп туруп айтып койсоңуздар эле, мээ резко дейт дагы, анан бул жумуш жабылды деп өзүнө жабып коет да. Муну эффект Зейгарника деп коет. Зейгарник деген илгери психолог болгон экен да. Ал муну кантип байкады? Кафеге келишет аларчы, достору менен студентка болуп жүргөн кезде группалаштары менен кафеге кирет дагы, анан официантты байкайт да. Официант болсо счет жазып аткан болот. Счет эмес, жандай заказдарды алат го. Анан ошону көп официанттар кагазга жазып алышат го, муну заказ берди деп. Ал жазбайт экен да. Анан ал сурайт экен: сиз жазбай кантип жаттап каласыз десе, ал айтат экен да: мен төлөнө элек заказдарды жаттап каламын дейт дагы, анан заказ төлөнгөндөн кийин сразу унутам дейт да. Демек, ошондон кийин бул Зейгарник деген психолог барып ушуну изилдеп, анан теория чыгарат экен да, ошо эффект Зейгарник деп. Качан бир жумуш мээбизде жабылган болсо, ошону унутабыз дагы, анан ошону эстеп калайын деп энергия сарптабайт экенбиз да. Ошо унутабыз дагы, өчүрөбүз дагы, ошого энергияны сарптабайбыз. Эгерде жабыла элек болсо, биз ошону ойлонуп жүрө беребиз. Жанагы официантка окшопчу. Кайсыл стол төлөп кете элек болсо, ошол алар эмне жеди, канча адам отурат, ошону эсинде кармайт экен да. Кайсы стол төлөдү, жапты, болду, аны ошол замат унутуп коет экен да. Ошентип эффект Зейгарник чыккан. Ошондуктан силердин мээңерде, силер даже унутуп калсаңар деле, бирок фоново ошол мээңерде тура берет да. Мисалы үчүн азыр балким эсиңерде жок, бирок кечээ эле бир кошунаңызга бир нерсе кылам деп сөз берип койдуңуз дагы, анан бирок могул жерде тура берет. Мен эмнени унутуп атам деген учурлар болот го. Отуруп эле мен бир нерсени унутуп атам дей беребиз анан, себеби кагазга дагы жазбайбыз андай нерселерди, эстебейбиз. Ошентип баарына сөз берип коюп туруп эле жүрө беребиз дагы, анан ушинтип эле мээбизде туман болуп калат. Ошондуктан бүт ушундай сыяктуу жабыла элек нерселерди, долбоорлорду, хвостторду жазып чыгабыз дагы, анан жаап чыгыңыздар толук. Ошондо энергия аябай бошойт. Бул жерде жүрөт: иногда после одного честного разговора дейт, человек чувствует облегчение, будто с него сняли тяжелый рюкзак. Кээде бир нерсени ошо айта албай жүрөбүз, анан тартынабыз же дагы бир нерсе, улам бир себептен бир айта албай жүргөн сөздөрүбүздү бир айтып койсок, ошондо да жеңилдеп калабыз. Ошондо дагы бизге энергия бошойт. Так, чатка бир нерсе деп жазып коюңуздарчы. Мен бүгүн силерден угулуп атабы, угулбай атабы деп сурабай эле баштап ийиттирмин. Чатка 1-2 плюс же бармын деп, салам деп жазып коюңуздарчы. Мен мындай жалгыз эле сүйлөшүп отургандай болуп атам да. Келиңиздер, бир нерсе деп жазып коюңуздар, анан мен улантам. Сонун угулуп жатат, плюс, жакшы. Мен бүгүн сиздер менен
чала бала учурашып эле баштай бериптирмин. Жакшы, ушинтип жазып туруңуздар, Хорошо, все, улантабыз. Энергия и личные границы. Өткөндө личные границы деген сабакка ким келди эле? Эсиңердеби? Эгер ким салам дейт, саламатчылык. Ким ошол личные границы деген сабакты көрө элек болсо, записин ачып көрүңүздөр. Сөзсүз сонун сабак болгон. Личные границы бул эмне? Эгерде биз жок деп айткыбыз келет, бирөөгө бирок ооба деп алабыз, анан башка адамдардын эле жумуштарын кылып жүрө беребиз, же балким өзүбүзгө фокус койбой башка адамдын жумуштарын, көйгөйлөрүн чечип жүрө беребиз, өзүбүздүн границабызды коргой албайбыз, башка адамдарга өзүбүздү күттүрүп кое беребиз, башка бирөө бизден эмнени күтсө ошону кылабыз. Айтор биздин личный границабыз корголгон эмес, ошол жака дагы энергия аябай көп сарпталат. Аябай көп энергия кетет. Ошондуктан ким ушул сабакты көрө элек болсо, записти көрүңүздөр. Группада бар ссылка, Келиңиздер, дальше кетебиз. Энергия, внутренние конфликты. Внутренние конфликты бул эмне? Ички конфликт, ичибизден биз мисалы үчүн биздин психикабыз ар кандай бөлүктөрдөн турат да. Бир бөлүгүбүз бир нерсени каалайт, бир бөлүгүбүз бир нерсени каалабайт. Кандай мисалдар болушу мүмкүн? Хочу замуж, бирок ошол эле кезде боюсь потерять свободу. Турмушка чыккым келет, бирок эркин жүрө албай каламын. Же мисалы үчүн өнүккүм келет, бирок бир нерседен корком, мындай балким менде болбой калат, же андай мындай. Эс алгым келет, бирок эс алсам өзүмдү күнөөлүү сезем. Анан ушинтип бир ойду айтып, анан кайра ушуга жооп берип, анан кайра ушинтип ичибизден конфликт боло берсек, ушуга да энергия кетет, себеби бунуку дагы аткарылбайт, мунуку дагы аткарылбайт да. Анан ушундай конфликттерди чечиш керек, сөзсүз. Прямо өзүңүздөр менен отуруп алып сүйлөшсөңүздөр болот. Так, что я хочу? Кандай кылсам туура болот? Анан негизи ушундай конфликттерди дагы чечиш үчүн эмне зарыл? Өзүңүзгө приоритет койгонуңуз зарыл. Мисалы үчүн мен муну каалап атам, эл эмне дейт деп коркуп атам. Мага ушул эл эмне дейт деген маанилүүбү, же бул маанилүүбү деп туруп ушул конфликтти чечип коюшубуз керек да. Эгерде мынтип илең булаң болуп эки жакты тең ойлонуп жүрө берсек, напряжение болуп, анан энергиябыз ошол жака кетип кала берет да. Ошондуктан болгон конфликттерди жок кылабыз. Мисалы үчүн, мына өкүнүчтөр дагы, мисалы үчүн, мен ушул наушникти сатып алгым келип атат да, мисалы үчүн, анан мен ушуга 2000 сом короттум, ушуну сатып алдым, анан сатып алып туруп үйгө келип ушуну коюп рахат алгандын ордуна мен эмне кылып атам? Ушу 2000 сомду андан көрө кызыма кийим алсам болмок деп. Бул дагы конфликт да, көрдүңөрбү? Бир нерсени өкүнүп атасыңарбы? Бул дагы конфликт. Мисалы үчүн, уже сатып алдыңызбы? Болду, өкүнбөңүздөр. Болду, все. Муну уже невозможно поменять, туурабы? Же барып магазинге өткөрүп салгыла, акчаны кайрып алгыла. Же ойлонбогула, кайгырбагыла. Болду, алдыңарбы, рахат алгыла. Все. Музыку ставим, слушаем, жыргагыла. Мисалы үчүн, бир жака конокко бардыңар дагы анан кыжылатып атасыңар. Кайненем жаман көрөт эми, же жолдошум урушат эми, андай-мындай. Бардыңарбы? Болду. Значит, болду. Значит, вы себе разрешили, жыргай бериңиз. Же барбаңыз, туурабы? Ушундай конфликттер канчалык аз болсо, ошончолук энергиябыз ушуларга сарпталбайт. Дагы кандай конфликттер болушу мүмкүн? Чатка да жазып кетсеңер болот. Кимде кандай конфликт болот? Ыраазычылык айтам сонун билимдер үчүн, дейт. Билимдери жугуштуу болсун. Так, дагы кандай конфликттер болот? Эстеп көргүлөчү өзүңүздөр, мен да эстеп көрөйүн. Что-то хочу, но не могу деген, мисалы үчүн, мону кылгым келип атат, акчам жетпей атат. Вот, ушул дагы, мисалы үчүн, я хочу себе новый iPhone. Хочу себе, мисалы үчүн, балким 17-й iPhone. Анан, бирок мен акчаны ошого кетирсемби, же окууга кетирсемби, же буга кетирсемби деп ойлонуп жүрө беремин, балким. Анда эмне кылабыз? Кадимкидей эле максат коебуз. Муну дагы алам деп, мисалы үчүн, же аны эмес, муну аламын. Буну алыш үчүн мага эмне керек? Мынча акча керек, мынча акчаны табыш үчүн эмне кылышым керек? Болду, прям максат кылып жазып кете бересиңер. Анан отуруп алып эле деп кайгырып, ойлонуп, мен аны кантип алат элем, же алсам эмне дейт деп кычалат боло бербей, ушундай конфликттерди азайтабыз.
эгерде самостоятельно ушундай конфликттерди кетире албай кыйналып жаткан болсоңор, балким мисалы үчүн мен азыр айтып кеткен мисалдар бул оңой эле мисалдар да, күнүмдүк жашоодо болуп аткан. А кээ бир конфликттер кандай болот? Ажырашсамбы, ажырашпасамбы, төрөсөмбү, төрөбөсөмбү, бала багып алсамбы, багып албасамбы, көчүп кетсемби же көчпөсөмбү деп ушуну такыр чече албай аткан болсоңуздар, анда специалисттерге кайрылганыңыз туура болот да. Психологдорго балким. Мага келбесеңиздер деле башка психологко барып, мындай да, психологко барганда чечимдерди кабыл алганды үйрөнөсүздөр. Мисалы үчүн азыр билбей жатасыздар да, мындай кылганым туурабы же мындайбы. Анан сизге эч качан психолог айтпайт, муну кыл же муну кылба деп. Ал сиздерге суроо берип, ал жактан бул жактан поддержка берип, анан сен эмнени сезип атасың, кандай коркууларың болуп атат деп ушунун баарын чыгарып сиз менен кошо иштешет да. Анан эгерде азыркы учурда сизде ушундай чоң көйгөй конфликт болуп аткан болсо, өзүңүз такыр чече албай аткан болсо, анда мен сизге сунуштайм, психологко кайрылганыңыз туура болот. Так, дальше. Энергия и окружение дейт. Окружение бул эмне? Окружение бул чөйрө, Чөйрөдөн дагы биздин энергиябыздын деңгээли көз каранды. Кээ бир адамдар менен сүйлөшөбүз, анан жыргап калабыз, Кээ бир адамдардан мотивация алабыз. Энергичный адамдын жанында жүрсөк, биз дагы энергичный болуп калабыз. Мисалы үчүн элестетип көрүңүздөр, бир комнатада жашайсыз, сиздин жаныңызда кошунаңыз дайыма эрте турат, үйүн таптаза жыйнайт, келип тамак жасап, китеп окуп, ушундай жакшы позитивдүү энергияда жүрөт да. Сиз дагы бара-бара ошого жакындай баштайсыз. Сиз да балким эрте туруп, анан ал китеп окуп аткан болсо, кой мен да бир китеп окуйын деп, ошондой китеп алып окуп баштайсыздар да. А эгерде сиздин кошунаңыз андай эмес, кеч турат, тусовкага барат, ичет, налыйт, үйүн жыйнабайт, ошондой болсо сиз дагы андай кылбайын десеңиз дагы болбой эле ошол менен мындай кандай десем, жугузуп аласыз да ошол настроениянычы. Себеби чөйрө ошондой нерсеге аябай таасир кылат. Сиздин чөйрөңүздө кандай адамдар бар бүгүнкү күндө? Өзүңүзгө суроо бериңиз. Ушул чөйрө ийгиликтүү адамдарбы, позитивдүү адамдарбы, мага мотивация, дем күч берген адамдарбы? Же мени артка тарткан адамдарбы? Балким дайыма бир подружкаңыз келип сизге налый берет, ыйлай берет. Ошол эле кезде жашоосун өзгөртпөйт, Сиз ушул чөйрөдө өсөсүзбү же өспөйсүзбү? Же балким алдыга умтулган, аракет жасаган, сабак окуган, алдыга умтулган, мен айткандай уже китеп окуган, акча тапканга аракет кылган чөйрөгө киргиңиз келеби? Ойлонуп көрүңүз, Биздин чөйрөбүздө дагы ошондой эле токсичный адамдар бар. Токсичный деген бул кандай, мындай ядовитый да, мындай дайыма эле критика берген, сиздерге сурабасаңыз деле сен бул жериң мындай болуп калыптыр, толуп кетиптирсиң, минтип кетиптирсиң, сен балаң мындай тигиндей деп сизге дайыма сурабасаңыз дагы критика берген адамдар. Ушулар дагы биздин энергиябызды алып коет. Алар силерге айтат, силер анан маанайыңар түшүп, эметип каласыңар да. Ошого ойлонуп атып эле ошого энергия кетип калат да. Кээ бир адамдар бар, ушинтип башка адамга негативин түшүрүп салат дагы өздөрү жыргап калат. Ошондой адамдар да бар. Вампир деп коем алардычы. Мисалы үчүн сиз менен урушуп коет, алчы, урушуп кетет. Анан өзү жеңилдеп калат да, сиз анын негативин алып отуруп каласыз. Ошондой да адамдар бар. Ошондой адамдарды байкап туруп, исключать надо андайлардычы. Мен да чөйрөмдө ушундай адамдар бар болчу. Мен мурун билчү эмесмин да мындай нерселердичи, билбей жашай берчүмүн. Жанымда ким болсо, ушул мен чөйрөмдө эле тандабай эле чөйрөнү тандабайт болчумун да. Кандай чөйрө болсо ошол макул болуп жашай берчүмүн. Мага критика кылабы же туура эмес сүйлөйбү же налыйбы, ооба деп. Анан ушакташкан, налыган чөйрө болсо дагы ушундай турбайбы деп аларга кошулуп алып эле удобный адам болуп жүрө берчүмүн да. Азыркы кезде мен андай адамдарды жаныма жолотпойм. Мисалы үчүн мен жумушка няня алып атканда дагы 2-3 күн испытательный срок кыламын дагы, анан байкаймын. Баланы, конечно, жакшы караш керек, бирок андан тышкары адамдын атмосферасы, аурасы кандай, налыйбы, жоопкерчиликтүүбү, же дайыма эле мен күнөөлүү эмесмин, мындай эмес деп адамдын кыялын карайм да. Негизи эле мындай
үңүрөйүп, анан маанайы жок, энергиясы аз болсо, мен андай адамды өзүмдүн чөйрөмө кошкум келбейт. А эгерде мага окшоп жадырап жайнап күлүп, жакшы маанайда жүрүп, позитивдүү адам болсо, мага андай адамдар жагат. Эми мейли макул, балким укмуш деле позитивдүү болбосун, бирок жок дегенде мындай наалыбай, өзүнө жоопкерчилик алып, ар дайым мындай мен мындан да жакшы болгум келет деген адамдар жагат да магачы. Азыр менин чөйрөмдө ушундай гана адамдар калган. Азыр чатты окуй калайын. Мен болушунча жакшы адамдар менен мамиле кылганга аракет кылам. Азыр Инстаграмда дагы өнүккөн адамдарды көрөм. Ооба, Инстаграмда дагы силер эмнени көрөсүңөр? Прикол, шутка, анан жанагы банан клубника, искусственный интеллект видеолорду көрөсүңөрбү? Же ушактарды көрөсүңөрбү? Тигил минтип кетиптир, бул минтип, бул ырчы ажырашып кетиптир, анан минтип ал ушинтип жазыптыр баракчасына деп бирөөнүн жашоосун байкайсыздарбы? Же ушундай силерге мотивация берген адамдарды карайсыздарбы? Инстаграмды дагы тазалаш керек. Кадимкидей эле Инстаграм дагы бул чөйрө болуп калган азыркы күндө. Себеби биз күндө телефон ачып алып ойгондукпу, сторис карайбыз, күндүз пробкада туруп калдыкпы же автобуста кетип баратабыз, бирөөнүн постторун окуйбуз. Анан ошол биз эмнени, мисалы үчүн биздин ден соолугубуз, эмнени жесек, ден соолугубуз ошондой болот, Мисалы үчүн туура эмес тамактансак, ден соолугубуз туура эмес болот. А ошондой эле тамак, бул биздин окуганыбыз, көргөнүбүз, бул деле биз үчүн, биздин мээбиз үчүн тамак да. Анан ошондой туура эмес нерселерди көрсөк, биз дагы ошондой боло беребиз да. Негативдүү кээ бирлер отуруп алып эле тревожниктер, жаңылыктар деле окуй берет. Эмне жаңы болуп кетти, эмне саясат болуп кетти, каякта согуш болуп атат, согуштарды деле көрө берген адамдар бар да. Ал мисалы үчүн ал согушту көргөндө өзүнө кандай пайда алып атат? Өнүгүп атабы же балким, ооба мен түшүнөм, ал эгерде военный обозреватель болсо, ал согуштарды көрүп, анан ал жөнүндө контент жазат, же балким ал кесиби ошондой, ал отуруп алып ошол жөнүндө анан статья жазат, анда ооба. А эгер андай болбосо же аны сен өзгөртө албасаң, сен анда эмнеге ушинтип отуруп жалаң жаман жаңылыктарды окуп отура бересиң, ушундай суроо. Так, 4 жыл мурун мен Кыргызстандын жаңылыктарын күтүп көрүп, ар бирине ойлонуп, кыйнала берчүмүн. Азыр бир да жаңылыкты карабайм. Мен да көп жаңылыктарды карабайм. Мындай важный эле жаңылыктарды карап коем, эмне болуп атат да, мисалы үчүн балким законго мындай өзгөрүү кирип калды, анан эми мындан ары праваны минтиш керек же ОСАГО сатып алыш керек деген жаңылыктарды аңдып коем. Ал эми ким кимди минтип кетти, ажырашып кетти дегендерге көп такыр көңүл бурбаганга аракет кылам. Андай жаңылыктар менин лентама чыкпайт дагы да. Ошондуктан бир аз алыстап кеттик темабыздан. Бирок мунун баары деле энергиябызды соруп алат. Анан бир кезде кээ бир адамдар мындай контент жакшы көрүшөт да. Бир бала там жыгылып кетиптир, анан бул кулап кетиптир, бул аялын өлтүрүп кетиптир, алар урушуп кетиптир, мушташып кетиптир, жоголуп кетиптир, ушундайларды көп окуп эле анан переживать этип отурат. Азыркы заман опасный болуп калды, минтип калды, тегинтип калды. А кээ бир адамдар ооруларды аңдый берет. Мындай грипп чыгыптыр, анан мындай вирус чыгыптыр, коронавирус чыгыптыр, баланча вирус чыгыптыр. Эгерде чын эле мындай бизге таасир бере турган чоң вирус чыга турган болсо, аны сөзсүз угабыз, аңдыбасак делечи. Коронавирусту мисалы үчүн баарыбыз эле уктук да, анан мындай вирустун мындай штаммы чыгыптыр деп ошону окуп алып эле анан энергиясын ошого сарптай берет да. Бул сарптагандан дагы эмес, фокус вниманияны эмнеге коюп атасыз? Өзүңүздүн жумушуңузгабы? Өзүмдүн мен азыр клиенттериме кантип муну сатам, канча жолугуш өткөрөм, балким түз эфир көрөм, балким психологдун эфирин көрөмүнбү, же маркетинг план түзөмүнбү, же балдарыма китеп окуп береминби, же отуруп алып ушул жаңылыктарды аңдыймынбы деген приоритеттер дагы да. Ошондуктан ошону дагы фильтруем. Жолдошум жалкоо, мен да барган сайын тириликке аракет жок болуп жатат, кандай жол көрсөтөбүз дейт. Кыймылдаш керек. Мисалы үчүн, жалкоо болгон сайын жалакай болуп жата бересиздер. Мисалы үчүн, канчалык кыймылдабасаңыз, ошончолук жетишпейсиңер. Мен мисалы үчүн бир балам болгондо, бир балама жетишпейт болчумун да. Кийимин үтүктөш керек, анан караш керек, оюнчук, анан чарчай эле берет элем, ушундай эме деген бир
кыргыздардын сөзү бар, эшектин жүгү жеңил болсо ошончолук эмне болот, жалакай болот дейби, ошондой жүктү көбөйтөбүз, анан ошону мындай кыла албаган, анан оор нерселер жүктөп албайбыз. Аз-аздан күндөн күнгө бир нерселерди кошуп, оңдоп түздөп кете беребиз да. Мисалы үчүн, анан менин азыр 4 балам бар. Правда, азыр көлдө каникулда жүрүшөт, бирок бир кездерде мисалы үчүн 3 бала менен жашачумун да. 3 бала менен да жетишпейсиң. 2 бала болсо 2 бала менен жетишпейсиң, 1 бала болсо 1 бала менен жетишпейсиң, балаң жок болсо бала менен деле жетишпей жашай бересиң, Ошондуктан бул биздин өзүбүздүн фокусубуздан канчалык көп иштесек, ошончолук энергиябыз да көп болот. Мен мисалы үчүн азыркы учурда 2 жумушта иштеймин. Ушул жумушум бар, анан дагы башка жумушум бар. Мурун болсо жумушум жок, үйдө эле декретте отурам, эч нерсеге жетишпейм, чарчайм, ушундай болчу да жашоочу. Эртең менен ойгоном уже усталый. Аны да бир аз туруп айтып беремин ал жөнүндө. Мен эмнени сунуштайм? Мен эмени сунуштайм? Мисалы үчүн эртең менен магия утраны сунуштайм. Сөзсүз себеби бул дагы бизге аябай энергия берчү ритуалдар да. Мындай күн адат киргизип алыш керек да, хороший привычки. Күндө бир нерсени жасай берсеңиз, ошону сиз оңой жасайсыз да, ошол сизге энергия берет. Мисалы үчүн менин эртең менен турганда эмнелерди кылам? Мурун эч нерсеге жетишпейт болчумун. Турам, анан эптеп чай ичип, анан эптеп курсакты тойгузуп, эптеп садикке алып барып деп жашай берчүмүн да. Эптеп күн бүтсө, таң атса, анан күн батса деп элечи. Азыр болсо мисалы үчүн мен ойгоном, анан сөзсүз бир чака муздак суу толтуруп алам дагы, анан өзүмө куям. Себеби бул да мага энергия берет. Эми сизге ушуну сунуштайм, эгерде кааласаңыз колдонсоңуздар болот. Каалабасаңыздар башка деле өзүңөргө мындай пайдалуу ритуалдарды колдонсоңуздар болот. Көнүгүү, машыгуу, эртең менен өзүңүзгө сөзсүз жок дегенде жарым саат убакыт бөлүңүздөр. Утром встали, упражнение сделали, суу ичтик, дагы эмнелер бар. Ушундай жакшы пайдалуу привычкаларды киргизсеңиздер, силер мисалы үчүн ойлойсуздар да, чоң ийгиликке мен кантип жетем, ал үчүн мен чоң бир нерсе кылышым керек деп ойлойсуңар да. А бирок чынында чоң ийгиликке жетиш үчүн майда кадамдарды жасай бериш керек күндө. Ошондо ийгиликке жетесиңер. Дисциплина. Понимаете? Күндө бир кадамды жасай берсеңиздер, ошол кадамдардын накопительный эффект деп коет. Топтоло берет, энергия улам сайын өсөт, улам сайын жанагындай өзүңө болгон ишеним өсүп баштайт. Ошону кылгандачы, мен мисалы үчүн азыр өзүмө ошол бир чака муздак сууну 3 ай болду, 3 айдан бери куямын да. Мурун төрөгөнгө чейин боюма боло электеди, ошондо да куйчумун, анан боюма бүтүп калганда, анан эми оор көтөргөн болбойт да, ошондо куйбай калгам, анан төрөгөндөн кийин да 2-3 ай куйган эмесмин, себеби эми муздатып албайм депчи бул жакты. Андан кийин эле уже баштадым. Азыр эч кандай шылтоо жок. Турам дагы тишимди жууп, бетимди жуугандан кийин эле болду этот. Кээде ойлоп баштайм, азыр кечигип атам, мисалы үчүн садикке, кечигип атам го, бүгүн куйбай эле коеюнчу дейсиң, же бүгүн чөтө суукко куйбай эле коеюнчу дейсиң, анан ойлойсуң да эми 1 мүнөт эч нерсени чечпейт. А бирок бул менин дисциплинам, бул мага энергия берген нерсе, бул мага ден соолукту берген нерсе, мени закаливать этет, менин иммунитетимди чыңалтып атат деп, мен өзүм кайра өзүмдү уговаривать этип, анан сууна эметип куям да, өзүмө мынтип одар үйөмүн. Анан эми чачым суу болуп калбасын деп мынтип туруп пакет кийип алам да. Бул эми менин өзүмдүн приемум, анан ар кимиңердики ар кандай болушу мүмкүн. Балким сиздерге жаккан болсо ушуну алсаңыздар болот. Ушуну кылгандан кийин мен көлдө түшкөндө üşүбөй калдым да. Мурун көлгө түшкөндө üşүй берчимин. Üşүкчөмүн негизичи. Анан ушул бир чака сууну куюп, өзүмө куюп баштагандан бери мындай üşүкчөм болбой калдым да. Баары эле üşүп атам дегенде мен мынтип ысып жүрөм да. Анан дагы бир жакшы эффектиси бул жанагындай кожаны тонуста кармайт экен да. Биздин кожабыз мынтип толгон адамдар же төрөгөн адамдар мынтип чоюлуп кетет го. Ошол мынтип собираться этип эластичный болуп калат экен. Ошонусу да жаккан. Ошон үчүн мен өзүмө күндө бир чака суу куям, муздак суу. Муздак сууну да башында жылымык кылып туруп, анан күндөн күнгө муздагыраак кыла бергиле да. Кээ бир күндөрү мен жылуураак кылып алсам, ыраазы болбой калам да. Анан ошо азыр уже мен муздак суу менен эле куям. Ошондуктан кимге жаккан болсо, жакты, ушуну кылам деп жазып коюңуздар. Так, ладно, бир аз алаксып кеттим окшойт, бирок бул деле жакшы эме техника. Ушинтип суроолоруңарды берсеңер, мен жооп бере беремин. Макулбу?
Бул жакта бербесеңер ушу презентацияны айтып бүтөм дагы, анан сабактан чыгып кетем. Так. Мен деле катып жатабы дейт. Жазып коюңуздарчы. Плюс басып коюңуздар. Кимде кандай болуп атат? Балким кирип чыгасыздар. Плюс, ага. Хорошо, уланта берейин, анда. Хорошо, уланта берейин. Энергия и смыслы. Смысл бул эмне? Бул мотивация, биздин. Мен бир нерсени эмне үчүн кылып атамын? Плюс эсиңерде, мисалы үчүн үйдү жыйнагыңар келбей отурасыңар да, үйдү жыйнагыңар келбей эле отурасыңар, анан жыйнап коюш керек эле деп туруп, анан бир кезде бирөөсү кеч алып туруп, мен азыр сенин үйүңө өтөм десе, 10 мүнөттө бир паста жыйнап коесуздар, эмнеге? Бул жерде ошо энергия пайда болуп калды, потому что появился смысл. Азыр бул келсе, үй чачылып турганын көрөт дагы, аны мен каалабайм деп туруп эле сразу смысл таап туруп, үйдү аябай энергично жыйнап баштайбыз, шашып ушуп. Мен смысл увидел, көрдү да смыслды, и сразу энергия берди. О, давай мону делай деп туруп берет да. Биздин жашообузда мындай кыска маанилер эмес, мындай чоң максаттарды коюш керек. Ошондуктанчы, мисалы үчүн мен күндө эмне үчүн 10го чейин уктай бербей, эмне үчүн мен 8де турам же эмне үчүн мен 7де турам? Себеби мен чоң максаттарым бар. Максаттардын баары менде жазылуу. Ким максаттар азыр так интернет соединение дейт. Кандай болот атат? Жакшы эле көрүлүп атабы? Мен мисалы үчүн чоң максаттарым ушул дептерге жазылган. Ким көрө элек болсо эфирди, практикум по целям деген эфирди көрөбүз, максат коебуз. Энергия пайда болот. Анан мен чоң максаттарым бар болгон үчүн менде кылгангач мен эрте турсам көбүрөөк жетишем, муну кылам, аны кылам, акча табам деп туруп эле аны мен знаю, для чего я делаю. Эмне үчүн кылып атканым түшүнүп атам да. Ошондуктан эгерде сиз азыр смыслы жок эле жашап аткан болсоңуздар, просто эптеп күн өткөрүш болсо, анда энергияңыз аз болот. Эгерде сизде чоң максат болсо, мен ушуга жетким келип атат, мен муну кылгым келип атат деп жашаган болсоңуз, анда сиздерде энергия көп болот. Менде ушул башымда ойлор, нагрузка көп, бирок эч кимисин кылбайм, ойлоп эле чарчап калам. Ойлонгон бул жакшы, бирок ошону кыймыл аракетке өткөрүш керек. Бир нерсени ойлондуңарбы? Тез-тез кыймылдайбыз. Мисалы үчүн бир жакшы упражнение бар. Тез-тез кыймылдай. Бир нерсени ойлондуңарбы? Могул жер жыйнап коюш керек. Тез-тез туруп кыймылдап кылып ийсеңер, ошол замат мээ сразу отмазка ойлоп таап баштайт да, муну анан жыйнайм, анан муну жыйнайм депчи. Бирок ошону тез-тез кылып ийсеңер, жетишпей калат. Мен деле өзүмө кээде бир чака сууну мынтип ойлоно элек деле куюп салам да. Вот, смысл — это один из самых мощных источников энергии дейт. Ошондуктан, мисалы үчүн, кээ бир адамдар бир аз иштеп туруп эле чарчап калышат, кээ бирлер көп саат иштейт и чарчабайт. Себеби алар бир нерсе үчүн кылып атат ошону. Мисалы үчүн, сиздин кичинекей балаңыз бар болсо, аны ачка калтырбаш үчүн сиз иштейсиз, туурабы? Это смысл. Дагы эмне смысл бериши мүмкүн? Сизге эмне смысл берет? Кандай максаттарыңыздар бар? Ошон үчүн практикумду жасайбыз, максаттарды коебуз, аныктайбыз. Ошондо энергия көп болот. Чоң нерсени кааласаңыздар, чоң энергия келет сиздерге. Эгерде эптеп лишь бы не умереть деген смысл менен жашап жүргөн болсоңор, анда ошондой деңгээлде энергия болот сиздечи, ошентип эле жашай бересиздер. Энергия и удовольствие. Энергияны дагы эмнеден алабыз? От чего вы получаете удовольствие? Сиздерге эмне жагат, ошону жазасыздар. Список моих желаний. Өткөндө эфир болбоду эле? Каалоолор жөнүндө. Каалоолорду ойготобуз, каалоолорду жазабыз. 100 желания жазабыз. Ошондо силер ошону аткарып атканда дагы көбүрөөк энергия келе баштайт. Канчалык каалоолоруңузду көбүрөөк аткарган сайын дагы энергия келе баштайт да. Так, кто-то поднял руку. Хорошо, айта бериңиз. Микрофонду күйгүзүп. Xiaomi дейт. Бир нерсе сурагыңыз келдиби же жөн эле басып алдыңызбы? Хорошо. Список моих целей, список моих желаний. Түзөбүз. Ушул нерселер дагы бизге энергия берет.
Так, нет приветствия. Учурашып атасыздарбы? Хорошо. Приветствияны чатка жазып койсоңуздар болот. Эгерде суроо бергиңиз келсе, поднять руку кылабыз, Эгерде орусча жазып турсуз, эгерде орусча, если на русском хотите, эфир будет в 20:30, да, попозже. Это у нас на кыргызском эфир. Хорошо, дальше. Важный психологический момент. Иногда человек годами живет в напряжении, да, все контролирует, всем помогает, не просит поддержки, не позволяет себе злиться, плакать или отдыхать. Азыр мен силерге бир маанилүү нерсени айтып кетем да, психолог катарычы. Биз эмоцияларыбызды эгерде басынтсак, басынта берсек, мисалы үчүн чарчадык, бирок чарчаганыбызды ага маани бербей иштеп атабыз, балким, же ыйлагыбыз келип атат, анан өзүбүзгө жок ыйлаба дейбиз, же балким бирөөгө ачууланып, анан жок ачууланба деп ушуну жаба берсек, ушул напряжение топтоло берет биздечи. Анан биздин психикабыз ошол нагрузканы көтөрөт, бирок психикабыз резиновый эмес да. Ал бир күнү сбой берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан психикабызды талкалабайбыз. Мисалы үчүн бизде ар кандай органдар бар, жүрөк бар, ашказан бар, боор бар, бөйрөк бар. Анан ошолор биз кичинекей кезде эгерде денибиз сак жакшы төрөлгөн болсок, ошолор баары жакшы иштейт. Жаш кезибизде аябай сонун, ден соолугубуз укмуш, эч жерибиз оорубайт. Анан эгерде биз ошону, мисалы үчүн балким боорду айтып кетели, боорго эгерде арак иче берген болсок, боор башында көтөрө берет, ким билет, мисалы үчүн жаш кезде иче берет, кыйналбайт, анан 40 жашта ичсе эле башы ооруп калат, же бир жери ооруп калат, же бөйрөгү ооруп калат, ушундай, Эмнеге? Себеби боору толуп калган. Боорун тазалаш керек. Туурабы? Ал өз убагында жаш кезинде иче берген, маани бербейчи. Эми боору толуп калды дагы, эми боору таза эмес. Ошондой эле психикадагы жаш кезде көп нерсени көтөрө аласыздар. Балким урушуп кеттиңер, же бир нерсе болду, анан мейли деп психиканы биз дагы ушинтип шлак кылып салабыз да, токсин кылып салабыз. Травмаларды толтуруп салабыз дагы, анан ойлойбуз, эмне мен бүгүн, почему я сегодня в депрессии деп ойлойт кээ бир адамдарчы. Мындайча караганда эч нерсе болгон жок, эч ким өлгөн жок, же жумушун жоготкон жок, бирок бир күн эле отурам, депрессиядамын. Бул топтолот. Ошол жана боор бир нерселерди, шлак, токсиндер топтоп атпайбы, ошондой эле психикадагы топтоп алат дагы, анан уже толуп калганда депрессияга түшүп кетет, же выгорание болуп кетет, чарчоо болуп кетет. Ошондо эмне кылыш керек? Өз убагында жаш кезде баштан эле психиканы антип нагружать этпеш керек. Мисалы үчүн бир эмоциялар барбы, ошолорду айтыш керек. Мисалы үчүн бир таарынычтар болсо, ошолорду сактап жүрө бербей, кимге айткыңыз келсе айтыңыз, сөзсүз эле урушуп, анан кычырланып эмес, жакшы мындай жумшак формада айтсак болот. Же бир нерсени мисалы үчүн чыдай беребиз. Ушул дагы бүт психикага нагрузка болуп калат. Ошол психика биздин ошол нагрузканы кармап жүрө берет дагы, анан уже мындай толуп калганда энергиянын баары ошого кете берет да, ошол травмаларды кармап жүргөнгө. Бир күнү анан псих болуп, кээ бир адамдар жарылып кетет го. Ошол адамдар кармап жүрө, анан бир күнү уже психикасы чыдабай кеткенде, мисалы үчүн же айнып кетет, же бирөөгө кыйкырып катуу бир нерсе кылып салат, жарылып кетет го. Бул ошол психика взрыв деп коет. Ошондуктан депрессияга түшүп кетпеш үчүн, ушундай нерселер болбош үчүн психиканы биз эмтен эле заранее кам көрүшүбүз керек. Психика жөнүндө, өзүбүз жөнүндө. Мисалы үчүн бир нерсе жакпай атабы, айтабыз. Бир нерсе кылгыбыз келбей атабы, кылбайбыз. Бир нерсе жагабы, өзүбүзгө беребиз. О себе заботимся. Ошол эгерде азыркы күндө мындай выгорание, апатия, депрессия болуп аткан болсоңуздар, значит, скорее всего, ошол психикаңарды толтуруп салдыңар. Анан, мисалы үчүн, кээ бир адамдар мага личный терапияга келет, Личная терапия бул эмне? Личный терапияда биз ошол психиканы тазалайбыз. Ал жана ичине толуп калган буктарын, эмоцияларын, негативтерин чыгарам да мен. Кээ эмне болуп атат? Айтчы, чыгарчы деп, жөн эле сиздин курбуңуздай, ооба ушундай болуп турбу, меники мындай болду деп сүйлөшүп отурбастан, мен атайын техникаларды колдономун.
2 эле сааттын ичинде, мисалы үчүн сиз 5 жылдан бери же 10 жылдан бери топтоп жүргөн бир таарынычтарыңар болушу мүмкүн. Ошону бат чыгарчу техника, фишкалар бар. Ошондойлор менен иштейбиз. Анан ошентип адамдар психологко келишет уже таакыр кыргыздарга окшоп тиш ооруп атканда барбайбыз убагындачы, анан таакыр катуу ооруп атканда барабыз го. Ошентип көптөр уже психикасын катуу толтуруп салганда келишет да. А силер негизи канчалык эрте барсаңыздар, мисалы үчүн тишти делечи таакыр түйүнө жетип калып анан уже нервти удалять эте турган болуп барганга караганда, кариес жаңы чыкканда барып туруп эле тез дарылап койсоңор, убактыңар да аз кетет, тишиңер да азыраак ооруйт, акчаңыздар да аз кетет. Терең эмес кариес болсо аны бат тазалап коет дагы, анан пломба коюп туруп эле кетирип стоматолог, туурабы? Бул жерде деле ошондой, а бизге да чыдап жүрө беребиз, жок уже таакыр совсем болбой калды дегенде барабыз дагы, анда иштеш дагы оорураак болот, и акчаңыздар да көбүрөөк кетет, убактыңыздар да көбүрөөк кетет. Ошондуктан өз убагында, бүт нерсени өз убагында в меру жашаган жакшы да. Психиканы дагы ошентип толтура мусорго толтуруп салбастан убагында тазаланып турган жакшы да. Хроническая усталость деген эмне? Хроническая усталость бул мындай чарчоо, ким чарчады? Мындай ушунчалык чарчады, что дайыма чарчады да, понимаете, мындай бүгүн эмес, эртең эмес, а күндө чарчайт алчы, ал адам вот күндө чарчап турат. Ушундай адамдар барбы араңарда? Пожалуйста, плюсик коюңуздар. Вот меники ушундай хроническая усталость болгон. 2021 мен экинчи кызымды төрөгөндө меники хроническая усталость болгон. Азыр ушул жөнүндө айтып берем дагы. Мен чарчадым дейт, ооба. Вот ушул чарчадым деген түшүнүп атам сиздерди, плюс басып атасыңар, ооба. Бул мындай 1-2 саат уктап алып туруп эле анан все, кайра эс алып калдым эмес, уктасаңар деле кетпейт да ушул чарчоо. Ошондойбу? Это уже хроническая усталость. Себеби дегенде мындай нормальный чарчоодон, мисалы үчүн бир күн көбүрөөк иштеп туруп, анан эртеси ошол күнү азыраак уктасаңар, чарчайсыңар, анан 2-3 саат уктап алсаңар, все, кайра өзүңөргө келип каласыңар, нормада. А бирок, если вы каждый день уставшие, значит уже сиздердики хроническая усталость болуп калды. Келиңиздер ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул хроническая усталостька биз кантип келебиз? Вот, симптомдору. Просыпаетесь уже уставшим. Ойгондуңар уже чарчап ойгоносуңар, Меники ушундай болчу. 11-де жатам, 8:30 ойгоном. Не хочу вставать да, ушунчалык уже денем даже оор. Эмнеден болуп атат мунун баары? Жанагы мен айтып берген факторлорду айтып бердим го, ошонун баарын силер карабайсыңар. Конфликттер толтура, обидалар толтура, ичиңерде айтылбаган сөздөрүңөр толтура, эмоцияңар толтура, жабылбаган проекттер толтура, энергия ошол жака кете берет, тамактанганыңар туура эмес, балким ал бул толуп кеткен. Меники ушундай болчу. Менде ошол кезде конфликттер аябай көп болчу. Я вот это хочу, но не могу. Муну хочу, но боюсь. Муну кылгым келип атат, анан бирок бул эмне дейт, күйөөм эмне дейт, кайненем эмне дейт деп эле жашай берчимин да. Азыркы күндө менде андай конфликттер аябай аз да, минимально. Себеби мен 3 жылдан бери терапиядамын. 3 жылдан бери мен психологко барамын. Бул эми уже как образ жизни болуп калган да, фитнеске деле барабыз го ар дайымчы. Барып туруп эле 5 килограммга арыктап, мисалы үчүн арыктагыңыз келсе, барып туруп арыктап туруп, анан кийин таштап койсоңуз кайра эле кээде кайтып каласыз го. Ошон үчүн мындай поддерживающий барып турасыз, ошондой сыяктуу эле барып турасыз. Анан ушул мээдеги бүт мусордун баарын алып салганда мен чарчабай калдым да. Мен азыр мисалы үчүн чарчадым деп айта албайм да. Энергиям көп. Вот ладно, дальше айтып кетейин. Нет желания делать даже привычные дела. Ушуну кылыш керек деп мындай оор сезесиз да өзүңүздүчү. Жаш кезде мындай хоп туруп эле конокту тосуп коесуздар да, балким бир жер жыйнаш керек болсо оңой жыйнап коесуз, анан муну кылып коесуз. Анан мен мынтип ойлочумун да, 21-жылы мен эми бала төрөдүм да, ошон үчүн мен чарчап атам деп ойлодум. Бирок мен азыр деле бала төрөгөм да. Мен 9 айлык кызым бар. Бирок мен анчалык ошондой деңгээлде чарчаган деңгээлге түшкөн эмесмин да. Азыр мен анчалык чарчаган айым эмесмин. Көрсө, оказывается, могул жерде дагы болот экен да чарчоо. Ментальный груз деп коет.
ошол ментальный грузду көтөрүп жүргөнгө дагы көп энергия кетет экен. Биздин психикабыз толуп калганда ушундай хронический усталость келебиз. Анан если ушу бойдон калтырып койсоңор, өзгөртпөй элечи, мейли өзү эле бир күнү жакшы болуп калат деп жашай берсеңиздер, бара уже выгорание болот, апатия болот, анан уже депрессияга түшөт да. А депрессияга түшкөндө уже мисалы үчүн бизге тяжелый форма депрессияда адамдар келгенде биз айтабыз да, сөзсүз психиатрга барыңыз депчи. Биз сизге жардам беребиз, ооба, бирок биздин жардамыбыз сизге жетишсиз болот. Сизге бизден да тышкары дары ичишиңиз керек, антидепрессант ичишиңиз керек. Бул эмне жөнүндө? Бул адам өзүн ошондой деңгээлге чейин алып барып салды да. Убагында оңдоп түздөп койбостон, ал ошол абалда жүрө берди, күнөөлүү сезим менен, негативдер менен, адамдарга таарынычтар менен жашай берди. Ошону оңдогон жок. Анан уже тяжелый абалда келгенде уже, конечно, анда таблетки подключаем да, психиатрды кошуп турупчу. Мен эми силерди коркутайын деп бүгүн эме андай настрой жок. Бирок өзүм дагы мындай специалист катары сиздерге айтып атам. Ушундай бул мындай нормалдуу эле көрүнүш да, биздин жумуштачы ошондой адамдар келет. Уже энергия такыр жок болуп калганда. Депрессия деген сөз эмне? Депрессия деген бул адамдын энергиясы жок деген сөз да уже. Каттуу клинический депрессиядагы адамдар даже тишин жууй албайт. Ошого дагы энергия жок да. Бул уже мындай жөн эле настроение жок эмес, а на уровне мозга мээ энергия бөлүп чыгарбайт да. Гормондор иштебей калат. Ошондуктан андай деңгээлге түшпөйбүз. Вот, сложно концентрироваться, принимать решения. Ким таанып атат могул жерде өзүн? Появляется раздражительность или апатия. Мисалы үчүн бир адам менен сүйлөшөйүн десеңиз дагы чарчайсыз да, ошогочу. Анан эс алууга барасыз, бирок эс алуудан тоже чарчап кайтасыз. Выходной болот, бирок выходнойдо деле эс алып жетишкен жоксуз. Анан батарейка постоянно нольдо жүргөндөй сезилет. Анан дайыма уйкуңуз келет. А эмнеге уйкуңуз келет? Организм пытается хотя бы түндө уктаганда жанагы мелатонин чыгып кичине оңдоп, бирок ал мелатонин уже жетишпей калат да. То есть сизде күндүз мисалы үчүн стресс көп болот. Еще физически ооруп баштадыңыз. Анан түндө жана чыккан мелатонин жетишпей калат да, баарын обработка кылып жетишпей калат дагы. Анан ошондуктан ойгонсок, как будто бы еще больше устали, сезим. Ким өзүнөн таанып атат азыр? Барбы ошондойлор? Меники ушундай болчу да. Прям денем ооруп калчу кадимкиде, могул жерлерим тырышып кетчү. Анан мен психологияга барганда ушунун баары өзгөрө баштады да. Көрсө мен канчалык жумуш кылдым, же канча бала төрөдүм, же канча жашта эмес, бул канчалык мен психологический здоровьем ошондон экен да, энергиячы. Мен мисалы үчүн азыр 21-жылы 5 жыл мурун беле, 5 жыл андан улууракмын, бирок энергиям көбүрөөк. Балдарым дагы көбүрөөк, жумушум балким көбүрөөк, но ага карабастан в общем, энергия это не от того, сколько вы работаете, а комплексно от всех вот этих факторов зависит. Ошондуктан ким өзүн тааныган болсо, өзүбүзгө маани беребиз ушул жердечи. Как сохранить и поддерживать свой уровень энергии? Келгиле ушул жөнүндө сүйлөшөбүз, Энергиянын деңгээлин кантип сактап калабыз? Знать, как восстанавливать ресурс и делать это. Мисалы үчүн сиз эмне кылганда энергияңыз көбөйүп калат. Кээ бир адамдарга мисалы үчүн эмне жагат? Апасына барып сүйлөшсө энергия алып калат. Же балким бир өзүнүн жакшы көргөн сериалы бар, ошону көрсө энергия алып калат. Же курбулары менен жолугуп от души күлүп жайнап сүйлөшүп отурса 2-3 саат, ошондо дагы батарейкасы жогорулап калат, Ар бир адамдын өзүнүн ошондой ресурсный жумуштары болот да. Ошондойлорду жашоого кошобуз. Жашоонун жаркындыгын көтөргөн, сизге энергия берген, дем күч берген адамдарды чөйрөңүзгө ошону жазабыз мисалы үчүн. Мага эмне жагат? Өзүңүздөргө суроо бергиле. Мен эмне кылгандан кийин жыргап калам? Эмнеден рахат алам? Балким кээ бирлерге мисалы үчүн жантип тиккен жагат. Мага пазл чогулткан жагат. Мен мисалы үчүн пазл чогулсам, аябай кээ бирлерге тоого барган жагат. Мисалы үчүн көп адамдар тоодон энергия алат. Кээ бирлер суудан энергия алат, кээ бирлер банядан энергия алат. Кимдики кандай жазып өтсөңөр болот. Ким эмнеден энергия алат? Мен мисалы үчүн
кыздар менен жолугуп сүйлөшүп, балдарды албай, өзүм балдарымды үйгө таштап, жумуштан алаксып, анан кыздар менен барып сүйлөшүп, просто эле кичине ушакташып, анан күлүп жайнап эле бир историяларды айтып берип эметсем, жыргап эс алып калам да. Это для меня тоже ресурс. Женское окружение. Концерты, мисалы үчүн концертке барсак энергия алабыз. Дагы эмне? Ушундай нерселерди мага эмне жагат? Жазып алыңыздар. Вот то, что вам приносит удовольствие, ошону жасайбыз. Для себя живем, да? Дальше. Не сливать ресурс. Не сливать ресурс бул жана бүт мен айтып кеттим го башында. Бүт ушу кыймыл аракеттин баары направлено на то, чтобы энергию сохранить. Энергия сарпталбаш үчүн ошонун баарын жасайбыз. Аныктайбыз. Менин энергиям бүгүнкү күндө кимге кетип атат, эмнеге кетип атат. Анан ошону жок кылып баштайбыз. Мен силерге кандай бир мисалдар менен айтып кетким келип атат да. Мисалы үчүн, бир адам бар дейли, ал менен сүйлөшкөн сайын менин настроениям түшүп кетет, Ал адам менин тууганым балким, Анан ошол менен сүйлөшсөм эле настроениям түшө берет. А настроениям түшкөн сайын энергиям да кетип калат. Демек мен бул адам менен азыраак сүйлөшүшүм керек же жок кылышым керек. Как мне это сделать? Надо сказать. Надо личный границаны коргойбуз. Мага мынтип айтпа деп айтабыз. Бул мага жакпайт дегенди үйрөнөбүз. Анан учимся говорить свое мнение. Мисалы үчүн бир нерсе сиздерге жакпай атабы, ошону дагы агрессивдүү түрдө эмес, жумшак айтканды үйрөнөбүз. Дагы эмнелерге кетет эне? Вот азыркы күндөрдө давайте жазгылачы, мен силерге кичине разбор берип кетейин. Чатка жазгыла. Энергияңыз эмнеге кетет? Эмнеден чарчайсыз? Эмнеден кийин мынтип шалдырап каласыз? Эмнеге нерв болосуз? Эмнеден стресс болосуз? Жазып кеткиле, мен талдап берейин. Эгерде жазбасаңыздар, сурооңуздар бүткөн болсо, анда эфирди аяктайбыз. Ким кааласа, этот микрофонду жандырып сүйлөсө дагы болот. Эфирлерге активдүү катышкылачы. Азыркы күндө мен критикага нерв болом, энергия түшөт. Вот прям кадимкидей эле мисал айтып кетсеңиз, ким эмне деп критика берип атат сизге. Эгерде кааласаңыз, келиңиз, микрофонду жандырыңыз, прям практика кылабыз. Эмне критика болуп атат, ким айтып атат? Мен сизге жардам беремин. Мен критикага нерв болом, энергиям түшөт дейт. Мисалы үчүн ким айтты ошол критиканы? Ким айтты, анан кандай критиканы айтты? Жазып кетсеңиз, себеби мен азыр билбей атам да сизге кантип жооп беришти. Ошону тактап кетсеңиз, мен сизге жооп бере алам да. Унутчакмын дейт. Ошол унутчактык дагы эмнеден? Потому что мээде жанагындай незакрытый процесстер толуп тура. Ошонун баарын унутчак болбош үчүн жанагынтип тетрадь надо вести. Мен силерге азыр бир сонун нерсе көргөзөм. Көрдүңөрбү, бул эмне? Күндөлүк, школьный дневник. Кадимкидей эле мектепте окуучулар колдонот го. Ошондой эле дневник сабактарын жазышат го. Мен бул жака өзүмдүн аябай удобно. На бир жума, понедельник, вторник, среда, вот субботага чейин. Числону жазамын. Могул жерге, предмет деген жерге саатты жазамын. Мен азыр силерге кадимкидей эле көргөзөм да. Вот мисалы үчүн менин жумам көрдүңөрбү? Жазылган. Саат канчада каяка барамын, ким менен жолугушамын, ким менен сессия өтөмүн, ким менен эфир өтөмүн, бүт жазылган менде. Кимге ошол унутчак болбош үчүн мен да аябай унутчак болуп кеткенмин. 4 бала төрөгөм дагы, анан бир кезде уже бир нерселерди унутуп эле калам да. Ошондуктан ушул жардам берет. Анан сиз унутчак болгондон да тышкары силер ошону ойлонуп атып эле энергия көп коротуп саласыз да. Мен эмнени унутуп атам? Суббота күнү эмне кылат элем? Воскресенье күнү эмне кылат элем? Понедельник деди, 23-үндө тойго деди. Анан ошону мээде пытаетесь сохранить? И ошого да энергия кете берет да. Мен кандай кылам? Көрдүңүздөрбү? Азыр силерге толук көргөзүп кетем. Мына вот кийинки жума, мен уже жаздым, көрдүңөрбү?
23 июнь уже менин бир жумушум бар. Дальше 26 июнь выпускнойго барат экен. Уже заранее жазып койдум. Мисалы үчүн мага 1 июнь айтты, мен уже июньда ачып туруп 26 июньга жазып койдум. Анан мен бир жумада бир мынтип пландаштырып, өзүм жумуштарымды карап атып ушуну көрөм да. Унутпайм эч качан. Анан эфирлерди жазып коем. Анан могу оценка деген жерге галочка коюп кетем. Анан эртең менен танцы. Анан бул эфир, рилс жазышым керек деп жазып туруп, анан галочка коюп кетирем. Ушул аябай сонун. Ушуну мен жасап баштагандан кийин жашоом жеңилдеп калды да. Баарыңарга сунуштайм. Кадимкидей эле школьный дневник 50 сом турат базарда. Сатып аласыз дагы. Ушу менен жашасаңыз, жашооңуз эффективдүү өтөт күнүңүзчү. Анан бир жумага болгон задачаларды жазасыз. Могу эң ылдый жагына мен мынтип жазам да. Могул жаккачы. Коммуналка төлөө, мисалы үчүн, бул бир жумалык тапшырмалар да, мисалы үчүн, вторник же пятница төлөймүнбү билбейм, бирок ушу бул жумада аткарышым керек. Анан муну төлөш керек, анан баланы массажга жазыш керек, поликлиникага барыш керек дегендерди жазып коем. Анан даже жана кичинекей балама прививка алабыз го. Прививка алып туруп, анан айтат да врач, 1,5 айдан кийин келгиле деп айтат го. Анан ошо 1,5 ай качан келет дебестен мен келем дагы ошол күнү. Бүгүн алдыкпы? Так, бүгүн 9 июнь. 1,5 ай бул июльдун мынчасы деп туруп эле ачып туруп ошол күнү сразу ошол күнгө жазып коем прививка деп. Анан ошого жакындап баратканда, анан болду, ойлонбойм. Всё, прививка дегенди унутамын. Закрываю процесс, көрдүңөрбү? Ал мээмде хвост болуп жүрө бербейт да. Всё, мен аны жазып койдум. Ошол күн келгенде мен аны көрөм дагы, анан барам, анан кычылат боло бербейм. Буну унутуп атамбы же тигини унутуп атамбы депчи, көрдүңөрбү? Жазып алабыз, сразу жазып алабыз. Анан нянянын зарплатарын деле ушул жерге жазып коем. Кайсы күнү бердим, канча сом бердим, кайсы күнгө беришим керек, кайсы күнү выходной алды же эмне плюс-минус кылып туруп эле жазып кетирем. Мага клиент канча төлөдү же айлыкты качан алам, анан пландаштырганга аябай сонун да, ыңгайлуу. Бир жуманы карап туруп, анан бирөө мисалы үчүн кел жолугалы дегенде, мен ооба бир күнү жолугабыз дебеймин да, сразу ачып туруп айтам, так, меники пятница күнү саат 7-де бош экенмин, сага удобно или неудобно дейм да. Чотко жүрөм, көрдүңөрбү? Ушул нерсе унутчак болбогонго жардам берет дагы, силердин энергияңды мощный сактайт. Как раз жакшы пример болуптур. Келгиле, эми чатты окуйн, окубай калдым. Так. Обычный эле жумушумда жолдошумдан же кайненемден. Ошол эмне критика деп айтты, ошону да жазып кетсеңиз жакшы болот эле да. Мен кичине нерсени өзүмө алып нерв болом дейт. Бул эмоциональный интеллектти көтөрүш керек. Кичине нерсеге нерв болсоңуз, значит сиздин ресурсуңуз аз. Кимде ресурс аз? Кичинекей балдар бар го, кичине бир нерсе деп койсоң эле тартынып калат. Балким сизде да ошондой. Кээ бир адамдар бар го мындай. Эмеси чоң да ресурсу. Оңой мындай бир нерсе айтсаң, ал оңоюнан мынтип нерв болуп кетпейт. Ошону үйрөнөбүз. Ошондой болгонду үйрөнөбүз. Же болбосо Инстаграмда сторилс, рилс аркылуу парфюм, крем сатам. Ошого эле жолдошум салба, кылба дей турган болсо, болду, көтөрө албайм. Болбосо өзүм критика болот, тартам деген рилстер да калабат ошо. Вот, хорошо, сонун мисал келди, конкреттүү, Мисалы үчүн, мен могул парфюмду сториске киргизем деп атамын, анан жолдошум мага критика кылып атат, анан мен ошого энергиям кетип атат. Келиңиздер, давайте талдайбыз. Сонун пример болду. Рахмат сизге. Арзгүл айым. Сиз жолдошуңузга вот мындай да, понимаете? Биринчиден сиз аны можете вообще заблокировать. Сен мен Инстаграмды карабай эле кой деп деле, в первую очередь можно его заблокировать, карабай эле кой деп. Анан экинчиден, мисалы үчүн, болуптур, ал заблокировать эттиңиз, бирок все равно көрүп атат, сен чыгарып аткан турбайсыңбы деп. Мен сиздин жолдошуңузмун да, анан айтып атам, сен алдыгыларды чыгарба, мен сени кызганам деп айтып атат да, же кызганабы, же эмне себептен ал антип запрет берип атат, же критика кылып атат. Анан сиз ага мынтип жооп берсеңиз болот да. Эгерде кызганычта болсо, эгерде себеп кызганычта болсо, айтасыз, мен жүзүмдү көргөзгөн жокмун, мына мен кремдерди көргөзүп атамын, бул менин жумушум деп айтсаңыз болот. Эгерде такыр түшүнбөсө, можно вообще, если честно, жолдошуңуз күйөөгө кеткенде эле работать, если честно, зачем ему все отчеты давать? Анан мисалы үчүн ал ошону айтты дагы, анан кечке ошону ойлонуп жата бербейт. Мисалы үчүн ал эртең менен айтып туруп кетип калган болсо, кээ бир адамдар кечке ошону ойлоно берет да.
А сиз мынтип ойлонсоңуз болот: мен азыр ушинтип ойлонгондон мага пайда болобу, же мен андан көрө иштесем пайда болобу мага. Анан мисалы үчүн ушул кремди сатсам мен эмне аламын? Жанагы эфирден 100 желаний у вас есть. Муну алам, это хочу, то хочу, то хочу, то хочу. Все, сизде уже энергия пайда болот. Жана критика уже неважный болуп калат. Түшүндүңүзбү? Ал мисалы үчүн сизге балким жөн эле айтып кетти: "Эй, сен алдыгыларды чыгарбай эле койсоң болот" деп туруп эле кетип калды жумушка. Анан сиз кечке жатып алып: "Ой, ушинтип айтты" деп кайгырып жатасыз да. А эгерде сизде мондай максаттар болсо, мен үй алгым келип атат, баламды мектепке бергим келип атат, бул жака баргым келип атат, Лондонго, Испанияга баргым келип атат деген максаттарыңыз болсо, анын критикасы уже мындай эле болуп калат да. Ой, ладно, сүйлөдү деп коесуз да. Керек болсочу. Ошондуктан, когда у вас есть смысл это делать, вы вот это зачем делаете? Вы это делаете, чтобы деньги зарабатывать. А деньги вам зачем? Ошол суроого жооп бериңиз. Анан ушуну мындай прям кээ бир адамдар отчет берет десе, прям укмуш жолдошуна ар бир кылган шагын айта берет да. Мен бүгүн мынча сторис чыгардым, же минтим, тигинтим деп эле слишком тил алчак болуп кетебиз. А сиз мисалы үчүн эстесеңиз, сиз бул жумуш кылып атып, жолдошуңузга эмне зыян келтирип атасыз? Вот вы мне скажите. Же анын инстаграмына чыгарып атасызбы, же анын жумушуна барып сатып атасызбы? Андай эмес да. Сиз өзүңүздүн баракчаңызга чыгарып атасыз, башка өзүңүздүн чөйрөңүзгө сатып атасыз. Вы его границы не нарушаете, а ал сиздикин нарушает. Ошону да түшүнүшүңүз керек да. Анан сөзсүз эле ажылдашып ага доказывать ете бербестен, просто делайте свою работу, как вы хотите. Анан ошентип айтса эле, все, кечке ошону ойлонуп жата бербестен, эстеңиз, мен муну эмнеге кылып атамын? Для чего мне это нужно? И где мне мотивация? Азыр жолдошуңуз сизди билесизби? Мен деле жолдошум ушинтип уруша берчи. Ал жумушуң жакпайт, бул жумушуң жакпайт. Кээ бир адамдарга эч нерсе жакпайт. Негизичи мен сизге бир нерсени айтайын. Все равно жакпайсыз. Муну кылып атсаңыз да жакпайсыз, башканы кылып атсаңыз да жакпайсыз. Мен ОРТге кирген, жок, мен психолог болуп иштеп баштаганда ал айткан: "Зачем тебе это надо?" деп айтты да. Элдин проблемаларын угуп отуруп, не надо, иштебей эле кой деп айткан. Мен аны уктумбу? Уккан жокмун. Өзүмдүн жумушумду иштей бердим. Кийин мен ОРТге кирдим. Математика сабагын берип кирдим дагы. Анан ошол кезде уже эмеге чыгам да, езжу, анан иштейм, анан келем да. Ошондо дагы анан эме деп айтып баштады: "И ушул жумушуң мага жакпайт, ушуну иштебей эле койчу" дейт да. Эмнеге десең, мурунку жумушуң жакшы болчу дейт да. Психология жумушуң жакшы экенин көрсө, акасы үйдө отура алып, ону көрдүңөрбү? А эгерде мен ушул жумушумду жактырбай атат деп тыштап салсам, мен жумушу жок калмакмын, көрдүңөрбү? А мен өзүмдүн приоритетимди коюп атам. Ооба, жолдошум ал антип айтты, бул анын ою, бирок менин дагы оюм бар да, туурабы? Менин деле бул жашоодо өзүмдүн каалоолорум бар, өзүмдүн жумушум бар, мен деле адамдарга пайдалуу болгум келет, мен деле өнүккүм келет деп мындай чоңоебуз да. Все, он не разрешил деп эле отура бербестенчи. Мен сиздин сурооңузга жооп бердимби? Надеюсь, жооп бердим. 1 жыл черныйга салып, 10 000 подписчик чогулткам, кайра чыгарышка туура келди. Кызганат, жүзүм көрбөсөм, назло таштап салам, сонун идеялар калар кетет. Эми деле заблокировать этип койсоңуз болот. Вам никто не запрещает. Анан, если эметсе, ушинтип кызганып атам, андай мындай десе, значит, күйөөңүз кызганчак. Эми мындай, күйөөңүзгө ищите способ, как с ним разговаривать. Аудиторияңызды көрсөтсөңүз болот. Мисалы үчүн, эгерде сиз реально ушундай женский нерселерди сатып атсаңыз, статистика деген бар го Инстаграмда, ошону ачсаңыздар, женщины там 99% деп чыгат. Меники деле мисалы үчүн Инстаграмда 99% мени аялдар көрөт да. А мен мен айтпайм, бирок мен айтмакмын да, мисалы үчүн, если сураса айтмакмын. Мен мисалы үчүн 99% аялдар менен иштейм дейм да. Вот ушинтип да айтсаңыз болот. В общем, ключ тапкыла. Вот если вам это надо, жасагыла, аракет кылгыла. А если не надо, анда все, мне муж не разрешает деп отура бериңиздер. Ачык сүйлөшүш керек ошондо. Ооба. Чоң адамдар ачык сүйлөшөт. Кичинекей балдар таарынып, капа болуп ыйлап отура берет. Мисалы үчүн, мен азыр кызымды, ай сен муну кылба деп урушуп койсом, кичинекей кызымдычы, таарынып, анан ыйлап жүрө берет. А эгерде чоң кишиге айтсам, ал айтат: "Ай сен мени эмнеге урушуп атасың? Келип сүйлөшөлү. Микрофонду өчүрүп коюңуздарчы. Сага эмне жакпай атат, мисалы үчүн" деп мындай
Сүйлөшүңүздөр, конечно, эң туура, ачык сүйлөшкөн эң туура. Мен бул косметикаларды, мисалы үчүн, эгерде кызганып аткан болсоң, мен эркектерге эмес, аялдарга сатып атамын го. Дагы кандай аргументиң бар? Ошентип сүйлөшсөңүздөр болот. Или самое главное ошол өзүңүзгө эмне туура келип атат, эмне жагып атат, ошону дагы угуңуз. Дагы суроолор барбы? Если суроолор жок болсо, эфирди аяктайлы. Рилстерде калат ошол бойдо, дейт. Понимаете? Мындай дагы нерсе бар да. Как психолог мен сизге бул азыркы мен айткандар эми сунуштар эмес, просто ушундай кылсаңыздар болот. Эгерде кааласаңыз, эгерде каалабасаңыз, конечно, менин жолдошум уруксат бербей атат деп жашай берсеңиздер дагы болот да. Бул өзүңүздүн тандооңуз. Эгерде бул тандоону кылсам кандай натыйжага жетемин деп суроо бериңиз. Эгерде муну тандасам кандай натыйжага жетемин деп суроо бериңиз да өзүңүзгө. Мага кандай ыңгайлуу болот? Балким жолдошуңуз менен урушпай эле сизге иштебей эле тынч отурган жагаттыр. Туурабы? Мен билбейм да. Ошону өзүңүзгө таразага коюп көрүңүз да. Мен акча таап, өнүгүп өскүм келип атабы же мындай послушная, удобная жена болгум келип атабы? Ар кимдики ар кандай. Мен сизге өзүмдүн мындай идеямды айта албайм да, ушундай кылыңыз депчи. Ошондуктан жоопкерчиликти өзүңүзгө алып туруп, ойлонуп көрүңүз. Мен муну эмнеге сатып атам? Менин максатым эмнеде? Конечный. Ушул суроолорго жооп берсеңиз, бул сизге жардам берет да. Не развиваться. Мен силерге азыр балким мындай грубо айтамын, бирок эми таарынбаңыздар, Это очень удобно, да, не развиваться. И мне муж ничего не разрешает деп иштебей койгон аябай сонунда мен деле ошондой абалда көп жыл жашадым. Мен юристмин да өзү по профессии, анан кесибим боюнчачы, анан айылга барып жашаганда иштебей эле койчу, акчаны мен табам деген, анан хорошо деп отура бердим да. Эмнеге иштебей атасың? Потому что мен кичинекей бала төрөдүм. Бул шылтоолор да, чынындачы. Мен бала төрөдүм, кайнене кайнатам менен жашап атам, анан муж мне не разрешает. Анан ошентип жашай бердим. Анан жана андай абалга келип калдым да, хроническая усталость. Себеби мен өзүмө жаккан нерсе жасабайм, өзүм акча таппайм. Ошентип мындай лишь бы день өтсө болду деп эле ошентип жашап калганмын да. Анан мен өзүмдү тандап баштадым, ошол абалдан чыктым да, благодаря психологу. Ошондуктан мен сизге эмнени айтайын деп аттым эле? Бул өзүңүздүн тандооңуз. Что вы хотите? И если кто-то что-то не разрешает, это удобно, да? Ошентип айтып коесуң и кыймылдабайсың. То есть мээге тоже ушул азыркы сиз айткан комфортно, да? Ух ты, мага жолдошум уруксат бербей койду, демек мен муну кыла албайм. Всё. 5 жылдан кийин өзүңүздөн сурайсыз. Мен, мисалы үчүн, башкалар ийгиликке жетти, а мен эмнеге жеткен жокмун? Балким анын деле жолдошу уруксат бербегендир. Но она взяла и сделала. Туурабы? Балким анын деле бир башка тоскоолдору болуп аткан, анын деле кызы кичинекей эле. Кээ бирлер, мисалы үчүн, айтат да, мен өмүр бою бала карап ийгиликке жетишкен жокмун дейт. А кээ бирлер баласы болсо деле ошого карабастан ийгиликке жетет, туурабы? Ошол балдары үчүн ийгиликке жетет. Жакшы жашаш үчүн ийгиликке жетет, туурабы? Ошондуктан кээ бирлер үчүн бала бул абуза да, мен ушуларды карап атып иштебей калдым деп айтат кээ бирлер. Это отмазка. А кээ бирлер мен ушулар жакшы жашаш үчүн аракет кылдым деп айтат да. Сиз кайсы катарга киргиңиз келет? Мисалы үчүн мен балдарым үчүн жакшы ийгиликке чыгып, мындай аракеттерди жасагым келет да. Анан жок, мен балдарды карап атат элем, анан жолдошум уруксат бербей койду деп отургум келбейт да. А сиздики кандай? Ушул суроого жооп бериңиз. Хорошо, таарынган жоксузбу? Так. Мен личный өзүңө кайрылсам болобу? Ооба, кайрылсаңыз болот. Менин номерим бар, WhatsApp'та. Жазып атам го, мага кайрылсаңыздар болот, ооба. Сөзсүз, мен жаңы клиенттер менен иштеймин. Жок, таарынган жокмун, рахмат чоң, дейт. Хорошо. Мен эми силерди таарынтыш үчүн же урушуп коюш үчүн мынтип айтпаймын. Мен ушинтип грубыйраак айтсам тезирээк жетет да. Ошондуктан ошо ойлонуп көрүңүз, кандай кылганыңыз сизге туура болот.
бирок сөзсүз түрдө ошол чечимди өзүңүз кабыл аласыз. Хорошо, эгерде башка суроо жок болсо, баарыңыздарга чоң рахмат. Башка эфирлерди көргүлө, эгерде көрбөй калган болсоңуздар. Жана сиздер менен буюрса кийинки жумада көрүшөбүз. Жакшы калыңыздар. Всем до свидания. Так.